Саламатсыздарбы? Бүгүнкү саякат сапар каналыбыздын катталуучулары, жалпы көрүүчүлөрү мынакей. Биз дагы кайрадан эле Кызыл Туу айылына келип, мурунку чыгарылышта көрсөтүп кеткен Калыс байкебиздин үйүнө кайрадан бүгүн конокко келтабыз. Жыгачын, кийиздерин жалпы жасалгалоосу жөнүндө бүгүн маалымат бермекчи жана ошондой эле ошол боз үйлөрдү бизге толук тигип бизге мастер-класс көрсөтмөкчү. Анда эмесе биз ошол Калыс байкебиздин үйүнө жаңыдан келдик. Ассалам алейкум. Калыс байке, кайрадан сизди көрүшкөнүбүзгө кубанычтабыз. Кош келипсиңер. Мурунку чыгарылышта бизге толук ушул боз үйдүн жыгачтарын, кийиздери жөнүндө бизге аябай жакшы маалымат бердиңиз эле. Анан кийинки чыгарылышта ушул боз үйдү тигип мастер-класс көрсөтөбүз дедиңиз эле. Ошол боюнча кайрадан эле сизге конокко келип калдык. Анда эмесе сиз даярдап койгон окшойсуз, мынакей. Негизги көргөн керегелер бая күнү кызыл ак өңдө эле бүгүн кызыл өңдөгү боз үйдү тигет окшойбуз, Ооба, жыгачтар даяр, эме болсо баштай берелик, Келиңиздер. Бисмилла. Эмнеден баштайбыз? Биз азыр бул керегелерди бири-бирине капшырып баштайбыз. Бири-бирин бириктирип, Бириктирип, жөнөкөй. жардам берсем болот да, Сөзсүз. Ошо керегени алып, бул жогорку тарабына өтүп, бул ошондо кайсы тарабы болуп калды? бул төр жагы. Төр жагы, Боз үйдүн төр жагы. Бул керегени капшырганда бири-бирине теңдеп алып туруп, анан алдыгы тарабын бияка чыгарып алабыз, түзүрөөк кылып. Түзүрөөк кылып, Анан кийин боул жерди болсо, бул керегени кое беребиз. Керегенин бул ички бетиндеги бул жерге кириш керек. Ал эми үстүнкү тарабындагы бул сырткы бети, мунун сырткы бетине кириш керек. бирөө ич жагына асты, үстү сырт жагына келиш керек. Бири-бирине капталып капшырабыз да. Жакшы. Аны үчүн ошону туштап алып келип туруп эле эки керегени. Анан дароо ушу асты менен үстүн бири-бирине туура келтирип алабыз. Ооба. Муну да киргизгендин өзүнүн ыкмасы бар турбайбы? Тетиги баш жагын көтөрүп койсоңуз. Бул ошо жаңы жасалып, биринчи жолу тигилип атат бул боз үй. Ошол себептен өзүнүн ордунда таппай атса керек. Анан көп тигилгенден кийин булар дароо эле бири-бирине оңой капшырылып калат. Ошо момундай согулган атайын боолор булар капшыктангыч деп коет. Капшыктангыч, Керегелерди бири-бирине бириктире турган боону. Муну бул эки керегенин башына чогуу киргизип байлап туруп эле. Анан кийин бири-бирине байлап өткөзүп кете беребиз. Мынакей могу сыяктуу болуп бекилет окшойт, Кудум ошондой кылып эле бул жагындагы мынакей көрөрмандар мындай кылып эки кереге ажырап кетпеш үчүн ушундай капшыктангыч дедиңиз, Капшыктангыч деп аталган жип менен, мындайча айтканда, тип оролуп анан эки кереге ажырап кетпейт экен да. Байлоонун ыкмасы мындай болуп башын илип туруп, анан өткөзөбүз. Экинчи тарабын мындай өткөзөбүз. Анан ушул эле кыймылды аягына чейин кайталап чыгабыз. Азыр жөн гана илип кое турабыз. Анан толук керегелерди капшырып бүткөндөн кийин анан бекемдеп кайра бекемдеп чыгыш керек, Жакшы.
ортосуна коюп алат окшойт да, ордуна, өзүнүн ордуна. Эшикти ортосуна коюп, анан бул боз үйдүн эшиги ичине ачылгандай кылып коебуз да. Мурунку чыгарылышта Калыс байкебиз жакшы түшүндүрмө берди эле. Кыргыздын боз үйү ички бетке ачылат экен. Бул бет ички бет болсо, бияк бет болсо сырткы бет болот. Керегелерди кандай тапшырсак, дагы ошондой ыкма менен эле. Асты жагы ичке карап калат экен дагы, үстү жагы сыртка карап калат экен, керегенин башы. Керегенин бир башы сыртын карайт, бир башы болсо ичин карайт. Ошондо бекем болот болсо керек. Ошо ошондо могу эшик өзүнүн туруктуу болот да. Чалкалап да калбай, ичке дагы эңкейип калбай ошо. Сактап турат ошондо. Мынакей өзүңүздөр көрүп тургандай, мурунку чыгарылыштагы эшик экен. Абдан жакшы жасалыптыр. Өзүнүн оймолору бар экен, кыргыздын улуттук арнанын. Бул керегенин ички бетин ичине киргизебиз. Анан эми биягын болсо сыртына калтырабыз. Дагып туруп анан кагылат ушундай. Алгадан өткөзөбүз. Алгадан өткөзүп алып туруп эле, анан андан ары кадимкидей эле жана көрсөткөндөй же буяктан алсак болот, же мындан алсак болот. Бирок эрежеси боюнча ол көк керегенин көгү тургандан алынат, керек, чалынат. Ошондо бышык болот да. Мынакей биздин көрөрмандар азыр Калыс байкебиз эшикти орнотуп бүткөндөн кийин эми бул капшык таңгычтарды кайра бекемдеп, кайра бир сырдан байлап чыгыш керек экен. Себеп дегенде боз үй жайылып кетпегенине бекем болсун дейт. Айрыдан таңып чыгып атабыз. Мен да кичине үйрөнүп калдым окшойт. Аябай эле бекем тартып таңдайт. Жана кандай бошураак болуп калганы мынакей бул жерден көрүнүп турат. Онча жип кайрадан кошулуп калды. Азыр бекем тартып атабыз. Керегелер жайылды, эшик тагылды. Андан кийинкини байкебиз кайра түшүндүрүп берсин. Керегелерди капшырылып бүткөндөн кийин эми бул керегенин жогору тарабынан биз кереге чалгыч менен ушу башын чалып тартабыз. Мунун максаты жана ууктарды, кийиздерди жапкандан кийин көп салмак болуп, бул кереген арткан тееп кетпеш үчүн кармап турат, бири-бирин мындайча айтканда чогултуп турат турбайбы? Чогултуп бекемирээк кылып кармап турат экен. Бул жогору жипти мындай ушул тушу менен бойлой тарта бериш керек турбайбы? Ошол менен эле. Мындай тартат экен, урматтуу көрөрмандар, көрдүңүздөр. Анан бул барып тигил тушта бир жерге байланат экен дагы. Анан бул бери мынтип жайылбаш үчүн бекем болуп кармап калат экен.
эми бул процесс болсо ошол жанагы кереге менен ууктун ортосундагы мындайча айтканда махабат экен да. Бул мага кызык болуп аткан жанатанча. Бул уукту бул керегеге кантип байлайбыз деп көрсө, ууктун алаканынын бул жери алаканы деп коет экен. Ошол алаканынын могул тушунда атайын көзөшөт экен дагы. Анан мындай жип менен жасайт экен. Жип тагылат экен. Анан менин оюм боюнча азыр түндүк көтөрүлгөндө бул жерге мындай болуп байланат экен. Бул жерге бул тушка байланат экен да. Түндүк көтөрүү. Түндүктү көтөргөндө негизинен мурун биргелешип көтөрүш экен. Азыр учурда Калыспай экебизден мен эле жардамчы болуп турам. Мындай ууктарды ар кайсы тараптарына жайгаштырып даярдап алат экен дагы. Анан түндүктү көтөргөндө ошол түндүктү көтөргөндөн кийин бул ууктун башын ошол түндүктүн көзчөлөрүнө сайып, анан бул аягын болсо, бул жерин болсо алакан жагын жетишип бул керегенин башына байлашыбыз керек экен. Ушул жери абдан оор экен. Ал эми бул процесс болсо түндүктү көтөрөрдө эки жагынан жип байлап алат экен. Ошол жипти тагуу процесси болот. Бул жипти эмне деп атап коет я? Бул жиптерди болсо желбоо деп атап коебуз. Желбоо деп атап коет экен, Абдан кооз экен мынакей. Желбоо. Урматтуу көрөрмандар, мондай атайын кооз оймо болуп жасалат экен. Муну атайын колго согушат эже карындаштар. Жиптерди чыйратып алышып, жүндөн. Анан ушундай кылып согуп чыгышат. Ал эми бул жагында болсо дагы бир 3,5 сааттык бир эжекенин же болбосо бир карындашыбыздын эмгегин акеп тагып атабыз. Эки жагына тагылат экен дагы. Ошол эки жагынан кармалып, анан түндүктү азыр көтөрөбүз. Кудай буйрса. жерге такап алып керегенин башына анан мындайынан байланат экен. Бир бул жагына, анан оң жагына, сол жагына ушундай алгоритмде байланат экен. Анан
бул жери мындай келип мындай казык баш жалынып байланып калат экен. Dostlar, mынакей жанагы боз үйүздүн жыгачын толук курап бүттүк деп айтсак болот. Жалпы көрүнүшү мынакей могу сыяктуу болот экен. Азыр дагы бир 10 чактуудай уук калды. Ошол ууктарды тагып бүтсөк, жыгачынын каркасын тигип бүттүк деп айтсак болот экен. Андан кийин Калыс байкебиз айтат, андан кийин жасалголору, кийиздери кетет экен. Көрүп тургандай мондай сонун кооздуктагы мындайча айтканда чачылар экен. Бул болсо ушул ар бирөө бул керегенин башына бул жерге тагылат экен. Анан ар бир керегеге тагылганда абдан сонун жакшы кооздук көрсөтчүдөй экен. Азыр мен Калыс байкебиз айтты, шуну ушуларга тага бер деп. Бул болсо уук тизгич деп коет экен. Уук тизгич болсо ушул ууктардын мындай кыйшыйып калбаш үчүн ушуларды мындай бирдей түздүктө кармап бере турган жип экен да, мындайча айтканда боо. Бул уук тизгич деп аталат экен. Ичинде жанагы байкебиз айтып бергендей атайын эжекелер ушуну мындай оймо сыяктуу кылып жасайт экен. Бул дагы ошо көп эмгекти талап кылат экен. Абдан бышык экен мынакей. Анан сонун оймолор бар экен. Абдан оор экен. Мынакей өзүңүз көргөндөй Калыс мырзага дагы бүгүн как раз биз тигип аткан учурда кардарлар келип буйрутма берген турат окшойт. Байкебиз Каракол тараптан келиптир. Калыс мырзага дагы бир боз үй буйрутмага келиптир. Жасалып аткан учурда келип калган жакшы болуптур. Тигип биз тигип аткан учурда жакшы бир реклама болду окшойт. Ал эми бул уук тизгич жөнүндө айта кетсек абдан оор экен, аябай оор экен. Колум түшүп калды чындыгында.
Бул тизгичтин немеси милдети ууктарды кыймылдатпай кармайт да, шамалда дагы, кийиздерди салганда дагы. Милдети ушул. Ал эми менин артымдан мынакей уук тизгичти менин каталарымды оңдоп келаткан апабыз Калыс байкебиздин апасы болот экен. Мынакей мондай болгон жанагы кооздуктарды ушу апабыз жасайт экен. Жиптерди, боолорду, жабык баштарды, кийиздерди тиккен киши мынакей ушул Бактыгүл апабыз болот экен. Калыс байкебиздин, уста байкебиздин апасы болот экен. Кол өнөрчүлүк менен биз үй бүлөбүз менен 2006-жылдан бери иштеп келатабыз. Ошондон бери бир канча боз үй кетирдик. 2006-жылы Бишкекте тигилген боз үйлөрдүн фестивалында 3-орунду алганбыз. Дипломубуз бар анда, алган дипломубуз. Ошол боз үйдүн бардык жасалгаларын өзүм жазайм, оюларын өзүм оюм, жабык баштарын өзүм жазайм. Боолорум болсо боор өрмөк деп коет, өрмөк боолорду кызым согот, Рахат деген кызым бар. Кыргыздын кол өнөрчүлүгүн, кыргыздын каада салтын элге бүт бардык мамлекеттерге көрсөтүп келатабыз. Биздин өзүбүздүн бир боз үйүбүз азыр Куветте тигилип турат. Өзүбүз колубуз менен жасалган боз үйүбүз. Жабык башты түндүккө салган атабыз. Бул түндүк жабык баш, ушу түндүктүн үстүнөн түшүп жабасы чоңка. Аны бакынга илип алыптыр, анан үстүнө жабабыз. Болсо İçine az ketsin. ички жабык башы деп коет экен. Мынакей. Мындай астан соң болуп кеткен. Мындай бул жерлер кийискен дагы, бул жерлерин өрмөк деп коет экен. Ал эми бул жерлерин тегирич деп коет экен дагы, бул жери болсо чачы. Чачы деп коет экен. Бүт баары кол менен жазылат экен. Бул жагын кийип чыгышат экен. Kımıldı yolup kaldı o boğazım. Kınalı oldu. Adil kişiye kaç. Ал эми бул болсо ошол жанагы биз айтып аткан чийек. Бул да аябай чоң эмгектин талап кылат экен. Мындай болуп жасалат экен. Анан мунун түрлөрү да көп экен, апа. Муну тапчий деп коет экен. Тапчий дегенде мындай чийлер ачылып согулуп кете берет экен дагы. Анан анда-санда жерине келгенде мындай кээ бир чийлерге боелгон жүндөрдү ороп, анан кайра таза чий, кайра оролгон чий, ушундай кооздуктар болот экен. Анан кээ бир заказ бергендер ушул чийге оймо түшүрүшөт экен. Кыргыздын улуттук орнаменти болгон оймолорду түшүрүп, анан ал дагы жакшы көрүнөт болсо. Чийди такканда бул 3 жеринде жип бар экен. 3 жеринде жипти бул эшиктин бул жеринде жайгашкан көздөрүнө салып, анан бул эмеге байланат, керегиге байланат. Анан бул чий тагып атканда өтө кылдаттык менен мындай перчаткаларды тагып
Бияка мынтип тартып баштайт экенбиз. Перчатка Перчатка кийбесе колго тикенек кирет экен. Жаңы эле Калыс мырзанын колуна тикенек кирип, мындай колгап кийгенге туура келди. Бул катуу да ади. Чийчи. Сынбайт. Да илгери айтыпты, чийди деген ит жарып кете алат эмес. Тиги. Самчун катуусунан илгери эмне боз иттин ичинде эле эмелерди сакташчу да, тамак аштарын. Ушуну какалып турат. Эми чийди болсо мынакей мындай технология менен тартып кетет экенбиз. Оор экен. Мен да боз ичип болгону калдым окшойт. Бул жерден биз ушул боз үйдүн мындай айтканда стенасын тургуза баштадык. Буларды туурдук кийиздер деп коет. Бул ушул эң сыртынан капталып, анан бир аз өйдө көтөрүлүп, улукка байлана турчу кийиздер. Ушул азыр сиз ончалык өйдө деңгээлде кармап берип койсоңуз, биз жака байлап андан мындай уруп алалы. Күнү кичине аба айланып туруш керек экен дагы. Анан баягы жаан-чачында булганбасынын бирден бир себеби экен. Өйдөгү тагылган себеби. Болду. Бул туура болду окшойт, 10 сантиметрде өйдө көтөрүлдү. Ушул жип байлоонун да өзүнүн ыкмасы болот. Жипти чалып байлаганда биз ушул ыкманы колдонобуз. Өткөзгөндөн кийинки жипти мунун астынан чалып өткөзөбүз да. Ошондо бул жип ылдый көздөй шыпырылбайт. Бул ушул илгертен ата бабадан келаткан бир жип байлоонун ыкмасы. Бул болсо, урматтуу көрөрмандар, эшигибиз экен. Бул эшиктен сырткары, бул калга болсо, бул болсо эшикчий деп аталат экен. Эшикчий бул жерде жаап калат экен, кышкысын жылуучудай экен. Эшик жабылгандан кийин ичинен кайра бул эшикти жаап, шамал кандай нерселерди жүрүп кеткенден сактайт деп. Мынысы бул эшикчийди салышып атабыз. Салганыбызда ыргытып туруп анан болду. Эте кандай ыргытат. Анан болсо Адил мырза азыр тартып алайын деп аракет кылып атат. Текичке чыга калса жакшы тартып алат беле деп ойлоп турам. Pode. Aferin. 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 Buradan koy.
Чиди тарткандан кийин кайра тигил боосу келип туруп анан бул жерге байланат экен. Бисмилла деп туруп мынакей монтип кыргыздын элдери мынтип турат экен. Мынакей мындай сонун кооздук кылып экен. Анан бул мындай жиналат. Мындай деп жиналып анан бул жип менен кайра бул жерге байлап коет экен. Анан ачылып калат экен. Эгер күндүз да баягы ары бери кирип чыкканда ыңгайлуу болсун деп ушундай байлап коет экен. Ал эми кечинде мисалы кеч киргенде же болбосо жабык кезде жабыш керек болсо мындай түшүрүп коет экен. Үзүктүү болсо мынакей мындай технология менен мындай метод менен кеткенбиз. Анан мен кармап турат экенмин дагы. Анын дагы азыр мастер классы бар экен. Үзүктү салганда биринчи тигил жерге коюп алгандан соң анан мындай туттеткенбиз. Жаябыз. Мындай жайып. Мындай жайып. Андан соң коюкка астына салабыз. Мындай салсам Калыс мырза байлап аткан боолор бул деген бир жагынан ошолмо үзүктөрдү кармай турат экен дагы, бир жагынан кайра мынакей бул жерден келип көрсөк, бул жерден мындай кооздукту көрсөтөт экен. Мындай ромбик сыяктуу болуп, боолору мындай карама каршы тартылып кучактап калат экен да кыскасы. Боз үйдүн жогору жагын, уук жагын карама каршы кылып мынтип кучактап, анан бекем болот экен. Мынакей өзүңүздөр көрүп тургандай бул жерде мындай ромбик болуп тартылып кооз болуп калат экен. Үзүктүн арткы тарабын жапканда ушул сыяктуу болуп эле ромбик кайра астыңкы бетин кооздоп калат экен.
Андан кийинки процессибиз мындай экен. Бул кырчоо деп коет экен. Кырчоо дегени бул ушул боз үйдүн сырткы келбетине кооздук берет экен мынакей мындай. Өтө окшош экен. Андан сырткары ошо боз үй мындай жайылып кетпеш үчүн ушул бири-бирин тартып турат экен. Андан сырткары бул туурдуктарды шамалда мындай желбиребеш үчүн ушуну тыкаң кылып тартып коет экен. Бекем басып турат, Бекем басып келип жатат. Сен тартып кетер, калсы саап кетсин. Бегирээк тартпа. Туруп тура эле кат эле. Деп тартат экенбиз. Бунун оймосун элден караган мынакей мисалы мындай бош жерлерин тарта кетет экенбиз. Ал эми бул болсо ак этек деп коет экен. Бунун максаты, бунун милдети бул жерде көрүп атпайсызбы? Чий көрүнүп калбадыбы? Бул кирдебеш үчүн муну өйдөрөк такканбыз. Ошол себептен мындай көрүк бере турган үчүн, көрүк бериш үчүн ушул ак этек тагылат экен. Ал эми булун оймосу болсо мынакей мындай оймо экен. Мунку дагы жакшынакай мындай ак кара кийиз менен жасалган оймо экен. Бул дагы сырткы келбетине, боз үйдүн келбетине аябай жакшы сулуулук берчү дейт. Ал эми азыр муну такканды көрсөтөм. Бул болсо көрдүңүздөр, эшикти дагы мындай ак кара анан ортодон сары жип менен жээктелиптир. Ошол сыяктуу болуп, бул ак этек дагы ошондой окшош оймо менен окшош жип, окшош ак кара болуп жасалыптыр. Ал эми мына бир жагы тартылып кетип атат. Биринчи жагы мынакей мындай болуп жасалат экен. Жакшы көрүнүп калат экен. Азыр бул экинчи жагын тагабыз. Көрөрмандар, жаңы эле боз үйдү толуку менен тигип бүттүк. Ички жасалгалары мынакей могу сыяктуу сонун болот экен. Анан эртеден бери караңгыга чейин тигилди деп ойлобоңуздар. Бул негизи боз үй ашып кетсе бир саат, 1,5 саатта шашпай тиккенде ошондой тигилет экен. Ал эми биз бүгүн ошо караңгы кирип кеткенин себеби кээ бир материалдарын ошол учурда өлчөп жасаганга туура келди, кээ бир материалдарын. Ошол себептен кеч калып калдык. Анан съемочный группабыздагы биз боз үйдүн ар бир жип шууларын жакшы көрсөткөнгө аракет кылып, ошого да көбүрөөк убактыбыз кетип калды. Боз үй тигүү боюнча ылдам тигүү боюнча дагы чемпионаттар, конкурстар өткөрүлүп жүрөт бизде. Фестивалдарда ал убакта болсо 20 мүнөт, даже 15 мүнөт аралыгында тиккен биздин аябай шамдагай балдарыбыз бар экен, Калыспай экөөбүздүн айтымында. Анан азыр болсо Калыспай экөөбүз менен ушул боз үйдүн жасалган убактысы жана ошондой эле баасы тууралуу байкебиз менен маек курмакчыбыз. Анда эмесе мынакей кайрадан Калыс мырзаны сөзгө тарталык эми. Иш бүттү, боз үй тигилди, колуңузга береке, сонун боз үй экен. Кооздугу мыкты экен, сапаты да мыкты экен. Анан ушул боз үйдү жасаганга канча убактыңыз кетти? Ошол жөнүндө айтсаңыз. Ушул боз үйдү баштан аягына чейин жыгаш келип, бул боз үйдүн кийизин алып келип, буну тигип, бул кооздуктарды жасап, коймо чийме, бул өрмөк-сөрмөктөрүн баарын эсептегенде канча убактыңыз кетти? Ошол боюнча бир биздин көрөрмандарга
маалымат катары айта кетсеңиз. Бул учурда биз тиккен боз үй бул диаметри 6 метрлик боз үйлөр, 85 баш деп аталат. Бул боз үйдү нөлдөн баштап жасап баштасак эгер, анда эң аз дегенде 3 ай убакыт кетет. Ошол жыгачын биз жана башында көргөзгөндөй алып келип, арчып, аны кургатып, киздерди жасап, аны кургатып, чий согуп, ошонун баарын тең нөлдөн баштасак, ушул минимум 3 ай убакыт ичинде ушул 85 баш боз үй жасалып бүтөт. Ал эми өлчөмү чоңураак болсо андан да көбүрөөк убакыт талап кылынат. Кичирээктер болсо 3 айдан азыраак 2 айга жетпеген ушундай убакытта кетет. Ушул 3 ай мурун жасалып башталган, бул ушул боз үй. Жакшы. Ал эми баалары кандай болуп калат? Баалары сыр болбосо эгер. Биз ушу кардарлар үчүн азыркы учурдагы бааларды айтып кетелик. Ушу 6 метрлик боз үйлөр, 85 баш боз үйлөрдүн баасы азыр 280 болуп кетип атат. Ал эми мындан чоңураак 7 метрлик боз үйдү ошо өткөндө эле кошуна өлкөгө Казакстанга 350дөн кетирдик. 350 миң сом. 7 метрлик 350 миң сом менен кетирдик. Ал эми мындан кичирээктери болсо 205,5 метрликтери 250-240 ушунун тегерегинде кетет. Ал кичирээктери, андан да кичирээктери ошо өлчөмүнө жараша баалар коюлуп кетет. Алардын эле сапаттары так эле ушундай. Сапаттары, жасалгалары дал ушундай болуп кетет. Боз үйдүн жасалгасы кээ бир ошо буйрутмаларда кошумча дагы мындай кылып, кошумча дагы ар бир кардардын өзүнүн суроосуна жараша, талабына жараша жасап бересиз. Ооба, ошого жараша баа коюлат. Кээ бирлер мындан дагы күчтүү комплектация да сурашат, шыр дагы менен, полу менен деп. Аларга ошого жараша баасы кетет. Ал кошумча шырдактарды деле сиздин өз ошонун колуңардан чыгат, өз колубуздан заказ берсе жасап бере бересиздер. Боз үйдүкү ошо боз үйдүн көлөмүндөгүдөй тегерек шырдак болуп жасалат. Тегерек шырдак болуп. Пол болсо ушул жасалган боз үйдүн аянтына туура келет, Туура, ал дагы тегерек пол болот. Жакшы. Жыгачтан, тактайдан, фанерден кылып жасайбыз. Боз үйдүн могу 6 метрлик боз үйгө кошумча айтып коеюн. Диаметри 6 метр. Квадрат метри 28-30 ушун тегерегинде болот. 29 квадрат метр болот. Бийиктиги болсо 3.60-3.70 болот. Жерден түбүн башына чейин, куполго чейин ушундай болот. Эгерде сиздер ушундай боз үйдү заказ берем десеңиздер, мынакей бул биздин ылдый жагыбызга ушул Калыс мырзанын адресин, даректерин, телефон номерлерин калтырып коебуз. Ушундай боз үй заказ берем дегендер ошол Калыс мырзанын телефон номерине чалып, ушундай буйрутма кылсаңыздар болот экен. Жанагы өзү айтып кеткендей 3 ай, 4 ай, 5 айга чейин убакытта даяр болот экен. Бааларын жогоруда айтып кетти. Эмесе бүгүн саякат сапарыбыздын аягына келдик окшойт. Ушундай боз үйдү тигип, жардамдашып, мен жүргөнүмө да абдан кубанычтуу болдум. Мындай мастер-класстарды дагы көрсөтө берсин. Калыспай экебизге ийгилик каалайбыз. Дагы колунан көр төгүлүп эле мындан дагы көп заказдарды кабыл ала берсин. Ал эми биздин катталуучуларга, көрүүчүлөргө Саякат сапар каналыбыздын мындан дагы өртүшүнө салым кошуңуздар. Подписканы басабыз, лайк басабыз, комментарий калтырабыз. Жана ошондой эле биз менен дайыма бирге болуңуздар. Эгин таап келем. Көп кырдуу талант болгон Калыс мырзанын үйүнө келип мастер-класс көрүп атабыз. Азыр боз үй тигишкенден павжы жөнүндө дагы Эрангелде кандай жүрүш керек, кайсыл магазиндерде арзан мылтыктар, кайсыл локация менен барыш керек, кимди атыш керек, каяка жатыш керек уктап.
Ал эми бул процесс болсо ушул Түндүктүн жел болсун. Акта Калыс мырзанын уйлары мөөрөп атат. Чөп деп. Анда мен мынакей Кайра баштап.